Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык окуу жайларынын бардыгын кара тизмеге киргизди. Бул тууралуу Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги билдирди. Анда айтылгандай, мекеме бул маалыматты Кыргызстандын Пакистандагы элчилигинен алды. Бул жагдайга Кыргызстандан бүткөн пакистандык студенттердин 90% Пакистандын медициналык кеңешинен милдеттүү медициналык экзаменден өтпөй калганы себеп болгон. Натыйжада алардын дипломдору Пакистанда таанылган эмес. Маселени билим берүү жана илим министрлиги медициналык багыттагы адистерди даярдаган окуу жайлардын ректорлору менен чогуу 28 октябрда талкуулады. Анда дээрлик бардык окуу жайлар эл аралык аккредитациядан өтпөгөнү жана мындан ары аларга көзөмөл күчөтүлөөрү белгиленди. Ошондой эле пакистандык студенттерге кирүү талаптарын күчөтүүгө чакырды. Окуу жайлар бул жана башка талаптарды аткарбаса, алардын лицензиясы кайра каралмакчы. Анда айтылгандай, мекеме бул маалыматты Кыргызстандын Пакистандагы элчилигинен алды. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда билим алып жаткан 8700дөй пакистандык, 9000ден ашык индиялык студент бар. Алардын көбү эл аралык университеттин медицина боюнча жогорку мектебинде, Ош мамлекеттик университетинде, Кыргыз-Орус университетинде жана Иса Ахунбаев атындагы мамлекеттик медициналык академияда билим алат. Коррупцияга каршы күрөш өтө татаал болуп жатат. Бул тууралуу өкмөттүн ушу тапта өтүп жаткан жыйынында президенти милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров билдирди. Анын айтымында жемкорлукту жоюуга шарт түзүш үчүн баш мыйзамды өзгөртүү зарыл болуп жатат. Коррупция менен күрөшүү өтө татаал болуп жатат, деди Жапаров. Чырмалышып калган экен. Муну конституциялык реформа жасап, башкаруу системасына өзгөртүү киргизгенден кийин гана жое албасак, азыр жоюу өтө татаал экен. Бирок колдон келген аракетибизди кылып жатабыз. Бүт дүйнө пайда тапкан бажыдан бизге эмнеге киреше кирбейт? Жол курууга ири насыялар алынган. Эмнеге жолдорубуз жаман? Дүйнөдө наркобарондор бар, а бизде энергобарондор болуп жатат. Жапаров өкмөт мүчөлөрүнүн көйгөйлөрдү жоюу боюнча сунуштарды күтөөрүн айтып, бюджеттин абалы жана макроэкономикалык көрсөткүчтөр начар болуп жатканын белгиледи. Анын айтымында бюджеттеги тартыштык 35,6 миллиард сом болуп жатат. Ал эми ички дүңөнүн былтыркы жылга салыштырганда 6% төмөндөп кетти. Айыл чарбасынан башка сектордун бардыгында көрсөткүчтөр начар экени белгиленди. Садыр Жапаров өкмөттү 6 октябрдагы бийлик алмашуудан кийин жетектеп келе жатат. Буга чейин Кыргызстан бюджеттин тартыштыгына байланыштуу маселени чечүүгө, коронавирус эпидемиясынын кесепеттерин жоюуга жана президенттик, парламенттик шайлоолорду өткөрүүгө эл аралык уюмдардан жана өнөктөш өлкөлөрдөн жардам сурап жатканы расмий айтылган. Транспорт жана жол министрлигинин басма сөз кызматы 29 октябрда Бишкек-Ош жолу ачык экенин билдирди. Маалыматка караганда 28 октябрда саат 2:30 баштап Төө ашуу жана Ала бел ашууларында 5-10 см кар жааган. Жол кызматкерлери тазалоо иштерин жүргүзүп, кум шагыл төгүп, жол тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. Учурда автоунаа тыгыны жок. Жолдор өз убагында тазаланып, Төө ашуу, Ала бел жана өтмөк ашуулар аркылуу машиналардын токтоосуз өтүүсүнө толук шарт түзүлдү. Транспорт министрлиги айдоочуларга кышкы дөңгөлөктөргө өтүүнү, жолго чыккан учурда автоунаада дайыма чынжыр алып жүрүүнү сунуштаган. Автоунаалардын ортосундагы аралык 500 метрге чейин сакталууга тийиш. Мындан тышкары, тыгын пайда болгон учурда сабырдуулукту сактап, тыгынга түздөн түз себепкер болуп калбоо үчүн карама каршы тилкиге чыкпоого чакырган. Алай районунун Талды суу айыл аймагында Памирлик кыргыздар үчүн курулган социалдык шаарча пайдаланууга берилди. 3 бөлмөдөн турган жалпы 11 үй жеке жылытуу системасы менен курулган. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Нуркуз Кадырбекова билдиргендей, жаңы курулган үйлөрдүн 8-и нарындан көчүрүлүп келинген Памирлик кыргыздарга, калган 3-өө Сары Моголдо жашаган жергиликтүү тургундарга берилген. Нарында 3 жылдан бери жашап жаткан Памирлик кыргыздардан турган 9 үй бүлө Алайга жаңы курулган социалдык шаарчага көчүрүлүп келген. Үйлөрдүн курулушуна өкмөттөн 19,886,000 сом каралып, 1 гектар 20 сотук жер бөлүнгөн. Өткөн жылдын 23 декабрь күнү кыргыз өкмөтү 11 үй бүлөдөн турган 50 Памирлик кыргызды Алай районунун Сары Могол айылына көчүрүп келген. Этникалык кыргыздарга өкмөттөн турак жай курууга жылына 10 миллион сомдон бөлүнө турган болгон.
Бишкек жылуулук электр борборунун аймагындагы түтүнгө байланыштуу түндүк электр ишканасы түшүндүрмө берди. Мекенин маалыматына караганда, жогорку чыңалуудагы тармактарда системалык авария болгонуна байланыштуу Бишкек жылуулук электр борборунун энергетикалык жабдыктын авариялык коргонуучу системасы иштеп кеткен. Электр жарыгы өчкөнүнө байланыштуу ТЭЦтин жабдууларын коргоочу аспаптар автоматтык түрдө иштей баштап, түтүктөрдөн буу чыкты. Ал эми электр жарыгынын өчүү себептерин учурда иликтеп жатабыз деп айтылган маалыматта. Түндүк электр ошондой эле шаардыктар байкаган түтүн буу казан агрегаттарынын иштен чыгышына жол бербөө үчүн жабдуудан чыккан буу экенин кошумчалады. Интернет колдонуучулар Бишкек жылуулук электр борбору аварияга кабылганын жазышып, сүрөт, видеолорду жарыялап жатышат. Мурдараак борбор калаанын айрым жерлеринде электр жарыгы өчүп, кайрадан жанган. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 29 октябрдагы маалыматына караганда, кечетен бери бул илеттен 1 адам каза болду. Көз жумган бейтап Баткен облусунун тургуну болчу. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1139 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 522 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Баткен, Жалал-Абад, Ош, Чүй облустарында. Оору жуккандардын жалпы саны ошентип 57798 кишиге жетти. Бир күндө 460 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 3444 адам жатат. Дагы 3580 бейтап үйдөн дарыланууда. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 3605ке жетти. Алардын 3309-у айыгып чыкты. Соңку күндө бул оору 3 дарыгерден табылды. Кыргызстанда март айынын этегинде башталган эпидемия июль айында курчуп, көп киши каза болгон. Сентябрдын башында каза болгондор катталбай калган эле. Оорунун экинчи толкуну октябрда башталды.